Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы? 1 августка алынган жаңылыктар түрмөгүн мен Айжем Аламирова тааныштырам. Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк. Кадамжайда 58 адам ууланган кафе жабылды. Европада маймыл чечеги оорусунан алгачкы өлүм катталды. Кыргызстанда бир жумада 1000ден ашуун адам ковидке чалдыкты. Көлгө чөккөн кыз 15 күндөн бери изделүүдө. Эми ушул жаңылыктар менен кененирээк. Кадамжайда 58 адам ууланган кафе жабылды. Кадамжайда катталган массалык уулануу боюнча лабораториялык текшерүү жүргүзүлүүдө. Той өткөн кафе жабылды. Бейтаптардын анализдер алынган, жарандар эмнеден уулангандыгы так аныктала элек. Бул тууралуу Кадамжай райондук санэпидкөзөмөл борборунун башкы дарыгери Исмаил Карабаев Салам медиага билдирди. Белгилей кетсек, 31 июлда катталган уулануудан 58 адам жабыркап, анын ичинен 6 ооруканага жаткырылган. Алардын абалы орто оор деп бааланууда. Той 250 адамдын катышуусунда өткөн. Ууланган жарандар 31 июлда саат 18:30дан баштап Кадамжай районундагы ооруканага кусуу дене табынын 38-39га чейинки көтөрүлүшү, алсыздык, ич өтүү белгилери менен кайрылышкан. Тактоо учурунда жабырлануучулар этте майонез кошулган салатта тоого тинде жыт болгонун белгилешкен. Европада маймыл чечеги оорусунан алгачкы өлүм катталды. Испанияда маймыл чечеги илдетине чалдыккан бейтап каза болду. Бул тууралуу Испаниянын саламаттыкты сактоо министрлиги 29 июлда билдирди. Бул учур Европадагы алгачкы жана Африкадан тышкары экинчи учур болуп саналат. Азыркы убакта Испания маймыл чечегинен ырасталган учурларынын саны боюнча дүйнөдө АКШдан кийинки экинчи өлкө болуп турат. Маймыл чечеги вирусунун белгилери: дене табынын көтөрүлүшү, баш оору, булчуң эттердин оорусу, далынын оорушу, лимфа түйүндөрүнүн чоңоюшу, чыйрыгуу жана чарчоо. Денеге беттен баштап дененин башка бөлүктөрүнө, анын ичинде жыныс органдарына жайылган майда жарааттар чыгышы мүмкүн. Майда жарааттар өзгөрүп, карттанып түшөрдүн алды менен ар башка стадияларга өтөт жана суу чечек же сифилистеги жарааттар сыяктуу көрүнүшү мүмкүн. Кыргызстанда бир жумада 1000ден ашуун адам коронавируска чалдыкты. Кыргызстанда 25-31 июл аралыгында COVID-19дан 1091 учур аныкталды. Бул тууралуу санэпидкөзөмөл департаментинен билдиришти. Алардын ичинен 911 адам амбулатордук дарыланууда, 180 ооруканада жатат. Пандемия башталгандан бери өлкөдө жалпысынан COVID-19дун 203.776 учуру катталган. Ал эми Баткен облустук санэпидкөзөмөл борборунун маалыматына таянсак, акыркы жумада Баткен облусу боюнча 8 учур катталды. Анын бирөө Кызыл Кыяда, 7 Кадамжай районунан. Коронавирус илдети негизинен чет өлкөгө барып келген жарандардан аныкталып жатат. Дарыгерлер оорунун алдын алуунун негизги жолу эмдөө экенин эскертишет. Көлгө чөккөн кыз 15 күндөн бери изделүүдө. 2 жума мурда көлгө чөгүп кеткен 4 жашар кызды издөө иштери уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. 31 июлда кызды издөө иштерине жалпы 39 куткаруучу тартылып, издөө саат 21:30да токтотулду. Натыйжа болгон жок. Бүгүн 1 август күнү издөө уланылат. Белгилей кетсек, 18 июлда саат 15:00 чамасында Ысык көл районундагы Тору айгыр жана Чырпыкты айылдарынын ортосунда 2018 жылы туулган кыз көлгө чөгүп кеткен. Сиздерди жаңылыктар түрмөгү менен мен Айжем Аламирова тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.